Нияз Абдразаков, ырчы, айрымдар унага карап мамиле кылышат. Ырчы Нияз Абдразаков темир тулпары менен тааныштырат. Мен үчүн унанын үлгүсү маанилүү эмес. Эң башкысы бузулбаса болду дейт ал. Нияз мырза, кандай айдоочу техника сырларын канчалык деңгээлде билет? Баарын өзү айтып берет. Нияз, салам, канча убакыттан бери рулда жүрөсүң? Кичинекей кезимден бери эле унаа айдап жүрөм. Биринчи унаа боюнча айтсам, 17 жашымда байкем Ильяс Абдразаков өзүнө жаңы унаа алып, айдап жүргөн Марк 2 деген унаасын мага белек кылган. Оң рулдуу сонун унаа болчу. Шаарда айдап үйрөнгөм. Айдоочулук тажрыйбам 10 жылдан ашып калды. Кайсы үлгүдөгү унаалар жагат? Унаа тандабайм, бузулбай жакшы жүрсө эле жетиштүү. Япониядан чыгарылган унааларды баалайм. Алар көп каприз көрсөтүшпөйт. Эмне үчүн Subaru Legacy? Быйылкы жылдан баштап 2008-2014 жылы чыккан унаалар өлкөгө киргизилбейт деген мыйзам кабыл алынып калбадыбы? Былтыр 2020 жылга чейин үлгүрүп калалы деп Европадан унаа ташыган досубуз менен байланышкам. Suzuki Vitara деген үлгүдөгү унааны андан тандаган элем. Мен алгыча башка бирөөгө сатылып кетиптир. Жаңы жылга 2-3 күн калганда буйртма берейин десем, бул жака келгиче 10 күндөй келет. Жетишпей калмакмын. Анан алар бир машина барып көрчү деп азыркы унаамды көрсөтүштү. Карасам техникалык абалы жакшы экен. Кыймыл берүүсү, коробкасы механика, газ, бензин менен жүрөт. Honda Fit сыяктуу бензинден аз ичет экен. Унаа адамдын статусунан кабар берет деп ойлойсузбу? Кимдир бирөө үчүн кабар берсе керек. Мен үчүн жумушумду жеңилдеткен техника. Адамбыз да кымбат унаага кызыга беребиз. Мага да бул унаа башында жаккан эмес. Мурда деле ушундай айдабадым беле деп кыйылгам. Бирок алганыма өкүнгөн жокмун. Жакшы унаа экен. Көңүлүм көнүп калдым. Акча болгондо мындан жакшысын да аларбыз. Унаанын техникалык өзгөчөлүгү боюнча түшүнүгүң барбы? Өзүм оңдой албайм. Бул унааны да келгенден бери эч бир оңдой элекмин. Көптөн бери айдалбай калып турган унаа экен. Болгону дөңгөлөктөрүн желдеттим. Жол тандабас унаа айдап баратсаң айдоочулар жол бошотуп беришет деп калышат. Чын эле ошондойбу? Кээде байкемдин жол тандабасын айдап калам. Чындыгында ошондой. Жол бошотуп беришет. Бир четинен чоң унааны сүзүп алсам кантип төлөйм деп чочуласа керек. Коомдук транспорттарда жүрүп каласыңбы? Көптөн бери жүрө элекмин. Алматыда иштеп жүргөндө коомдук транспорт менен жүрчүмүн. Ал жакта сени эч ким тааныбайт да. Бишкекке келгенден бери жеке унаада жүрөм. Жол эрежесин бузуп алган учурлар көп болобу? Албетте болот. Кээде байкабай каласың. Биздеги жол эрежелери бат-баттан алмаша берет. Бир күнү башка, эртеси башка болуп. Кээде каттуу келатып токтото албай калам. Мойнума алам. Атайлап бузган учурлар да болгон. Бирок шаардын ичинде эмес. Анан бир айда канча айып пул келип жатат. Камера коюлгандан кийин мурдагы унаама 2000 сом айып пул келген. Кырсык каш-кабактын ортосунда дегендей жол кырсыгына кабылган учурлар болобу? Кудай сактасын, өзүм унаа айдап баратып кабылган эмесмин. Кичинекей кезимде таксиде баратып кабылгам. Дагы бир жолу бир унаада баратканда башка унаа капталдан келип сүзүп алган. Жол эрежесин сактабамдыктан башка жол кайсы экенин айырмалап билбегендиктен жол кырсыктары көп болуп жатат. Айдоочулук тажрыйбам көп болгонунан жол эрежелерин жакшы билем. Авто мектепте окуп жатканда алгачкы сынактан өтпөй калганыма ызаланып, кийин жакшы окуп үйрөнгөм. Ылдамдыкты сүйгөн айдоочулардансыңбы? Унааны жогорку ылдамдыкта айдаганы жагат. Мурда аябай катуу айдачумун. Азыр корком. Эң жогорку ылдамдык азыр мен үчүн саатына 140 чакырым. Унаада түнөп калгансыңбы? Оба, көп эле болот. Гастролдорго чыкканда сууктуу үйгө киргенден эринип унаада түнөп алам. Унааңды кантип эркелетесиң? Эркелетпейм деле. Жуугандан кийин карап туруп, менин машинам сонун эле турбайбы деп коем күлүп. Досторум унааң жагат, өзүм эле сатып алам го деп калышат. Мырзалар айымдарга караганда унааларына көбүрөөк көңүл бурушат деп айтып калышат. Менин ошондой досторум бар. Күндө жууп айдашат. Кыздар жигиттин кандай экенин унаасын карап эле билип алабыз. Унаасы таза болсо демек өзү да таза экен деп эсептейбиз дешет. Мен деле ошондой экенмин. Унааң таза экен. Жаңы эле жуудурдум да. Карантин маалында көңүлүм жок, жууган эмесмин. Сыртта аябай кирдеп топурак болуп кетти. Досторумдун баары сага кор болгон кайран унаа деп кейип жатышты. Унаанын үлгүсүнө карап мамиле кылган адамдарга кезиктиң беле. Айрымдар ырчылар укмуш унаа айдашат деп ойлоп алышат окшойт. Жолугушо ушул унаа менен барып калсам ушул элеби дегенсип мамилеси өзгөргөнүн байкап калам. Унаада жүргөндө ыңгайсыз учурлар болобу? Менин унаамдын коробкасы механикалык эмеспи? Жумуштар күчөп тартканда кээде тыгында туруп каласың. Ошондо телефонго алаксып, ылдамдыкты алмаштырганга жетишпей жүдөп калам. Башкысы жакшы эле. Рулду башкарып баратып да телефон карайсыңбы? Бул кооптуу да.
Аныңыз туура, бирок кээде караганга туура келип калат. Карабайм деп калып сүйлөгүм келбейт. Убактыңызды бөлүп маяк куруп бергениңизге рахмат. Жолуңуз шыдыр болсун. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Гүлжигит Сатыбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Сүйбөгөн адамдын жашоосунун маңызы жок. Узун сүйлөп отурганча оюмду бир-эки сөз менен гана жеткиргенди жактырам дейт Гүлжигит Сатыбеков. Айткандай эле сырдуулукту жактырган ырчы суроолорубузга кыска жана нуска жооп берип жатты. Баарлашуубуз чыгармачылык жеке жашоо тууралуу болду. Гүлжигит байке, кош келипсиз. Фотосессия учурунда кичинекей балдар да, орто жаштагы ага эжелер дагы келип сиз менен сүрөткө түшүп жатышты. Дайыма эле көчөгө чыкканда ушундайбы? Ооба, Кудайга шүгүр, көрман топтой алдым. Көчөгө чыксам ушинтип сүрөткө түшүшөт, көңүл бурушат. Башында тартынып ыңгайсыз болчумун. Азыр көнүп калдым. Муну жумушум катары кабыл алам. Бирок маанайым жок же сүрөткө түшкүм келбеген учурлар болот. Андай учурда да көрмандарынын сунушун четке кага албайм. Бул туура эмес деп ойлойм. Жөнөкөйлүккө умтулам. Жөнөкөйлүк жакшы сапат. Байлыкка, бийликке же атактуулукка жеткенден кийин жөнөкөй болуу кыйын болсо керек. Мен ар бир адам жөнөкөй деп ойлойм. Дегеним, менменсиген текебер адамды деле казсаң, ал адамдын да жан дүйнөсүнүн түпкүрүнөн жөнөкөйлүктү табасың. Менимче көбүнчө бул ошентип ойлогон адамдардан көз каранды. Адам кайсы бир даражага жеткенде башкалар бул популярдуу болду же кызматынан көтөрүлдү деп өздөрүн ошого даярдап, ал адам бой көтөрүп калды деп ойлоно башташат. Анан эле учурашып, сүйлөшүп калганда өзүнүн оюндагысын издеп, өзү каалагандай көрө баштайт. Жакшы көз караш экен. Сиздин ар бир ырыңыз хит болот. Азыр чыгармачылыгыңыз солгандай түшкөндөй. Муну үй бүлөлүккө көбүрөөк көңүл буруш керек болуп, чыгармачылыкка убакыт тар болуп калды деп түшүнсө болобу? Чыгармачылыкты бапестеп багыш керек. Ага көп убакыт бөлүү зарыл. Азыр деле аракет кылып жатам. Чыга элек чыгармаларым көп. Ал ырларымды да багып, семиртип анан чыгарышым керек. Үй бүлөм тескерисинче мага колдоо көрсөтүп, шарт түзүп берип жатат. Үй бүлө демекчи, үй бүлөлүү экениңизди ушунча убакыт жашыра алганыңызга таң калдым. Үй бүлөм менин жеке уям, менин очогум. Аны жарыялоо туура эмес деп ойлойм. Анткени ар түрдүү адамдар, ар түрдүү пикирлер бар. Бирөө жакшы айтса, бирөө жаман сүйлөйт. Сөздөр жашоого таасир берет. Инстаграмга кызыңыз менен түшкөн сүрөтүңүздү жүктөп, кыз бала атага жакын болот экен деп билдирүү жаздырдыңыз. Балдарыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Кудайым мага 2 кыз, 2 уул берди. Бир жерден мындай жакшы сөз окуп калдым. 2 кыз, 2 уулу бар адам Кудайга курдаш болот деген. Балдарым үчүн Кудайга ыраазымын. Ооба, кыз бала атасына, уул бала апасына жакын болот экен. Үйдө кыздар менен сырдашайм, ойнойм. Алар мага эркелеп турушат. Бул менин атам деп бири-биринен талашып калышат. Кыз киши бирөөнүн аманаты. Кызды бапестеп өстүрүп, татыктуу узатыш керек. Кудай балдарымдын багын, ден соолугун берсин. Ушул жылы элди чогултуп, бата алып, той бергениңизди айттыңыз эле. Пандемия көп пландарды өзгөрттү. Жашоо бир нукка түшкөнчө дагы сабыр кылып турабыз. Ал оюбуздан кайта элекпиз. Буйруса элден бата алабыз. Жакшы, бактылуусузбу? Бүгүнкүсүнө, азыркы турпатына ыраазы болуп, Кудай берген нерсеге канааттанып жашаган адам бактылуу. Мен баарына ыраазымын, бактылуумун. Материалдык байлык топтой алдыңызбы? Быйыл үйлүү болдук. Жашоо жеңил болуш үчүн материалдык байлык керек. Бирок мени материалдык байлыкка караганда руханий байлык кызыктырат. Жан дүйнөсү бай адамды чыныгы бай адам деп эсептейм. Жан дүйнөңүздү байытыш үчүн көп китеп окуруңузду билебиз. Кандай китептерди окуйсуз? Тарыхый китептерди жакшы көрөм. Жакында окуган китептерим Баяз Туралдын Алтын казык аксы, Төлөгөн Касымбековдун Баскын, Папан Дүйшөбаевдин Жарамазарда акыркы кеч чыгармалары. Алтын казык аксы китеби окуп, аксы тууралуу көп маалымат алдым. Китептин таасири менен аксыдагы бозбу тоосуна чыгып, аксыны үстүнөн карадым. Китептин таасир алуунун өзү керемет. Мен ар бир китептин өзүмдү издейм. Андагы каармандарга өзүмдү салыштырам. Ичимдеги суроолорго жооп издейм. Азырынча мен өзүмдү мендеги баардык суроолорго жооп таба элекмин. Жооп табышыңызга тилектешмин. Чыгармачылыкка кайрылсак, сиз кайсы ырлардын чыгармаларын жакшы көрүп угасыз? Илгерки ырларды жакшы көрөм. Тото Кутонун, немис музыканты Дитер Болендин, советтик жана орус Мираж тобунун ырларын, классикалык чыгармаларды, мисалы Бетховендин жакшы көрүп угам. Бул чыгармалар эс алдырат. Гүлжигит Сатыбеков имиджин, ырдоо стилин өзгөртүп, такыр башка жанрды ырдап калса турган
күн келиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Мен күндө өзгөрүп тургум келет. Ар күн ар кандай кыймыл, ар түрлүү ой жүгүртүүнү, ар башкача баарлашууну каалайм. Адам өзгөрүп, өнүгүп турушу керек. Өзгөрүп, өнүгүп бийиктикке чыккым келет. Ырларымдын арасында деле стандартка туура келбеген ырлар бар. Стандарттуу эмес, уйкаштыгы жок ырларды жазып досторум угузам. Ушундай да ыр болобу дешет. Бирок ал ырлардын да көрмандары табылат. Андай ырларды биз ырдабасак да, келечек муун ырдап чыгат. Мисалы, келечекте башка стилде жазылган ырдын текстин такыр башкача жанрдагы обон менен ырдап чыгышат. Жанрларды аралаштырып ырдашат. Ушундай болот деп ойлоймун. Мен мындай өзгөрүүлөрдү кубаттайм. 2019-жылы Супер Инфо гезити Супер Чекит KG порталынын тандоосу менен жылдын супер ырчы мырзасы аталдыңыз. Күттүңүз беле? Мен эч ким менен атаандашпайм. Чуркагандыкы эмес, буйругандыкы деп коет го. Наам мага насип болгон экен. Кубандым. Ар бир жеңишти майрамдаш керек деп билем. Чоң ийгиликтер да майда жеңиштерди куралат. Майрамдадым, кубандым. Жашоодогу эң чоң жеңишим деп эмнени айта аласыз? Күндө эртең менен тургандагы тирүүлүгүм менин жеңишим. Мырзаларга 40 жашка чыкканда кайрадан өткөл курак келет дешет. Ошондой бекен. Мен тескерисинче токтолуп жатам. Убакыт өткөн сайын оордошуп, шаан шөкөттөн алыстап, тынчтыкты сүйүп калат экенсиң. Сүйүү тууралуу сүйлөшкүм келип жатат. Сүйүү сиз үчүн эмне? Сүйүү керемет нерсе. Бардык адам сүйүшү керек. Сүйбөгөн адамдын жашоосунун маңызы жок. Сүйүүнү сөз менен айтып берүү мүмкүн эмес. Ал айтылбаган, кайнаган, аныктамасы жок өзгөчө сезим. Окумуштуулар да сүйүү тууралуу көп жазышат. Алардын цитаталарынын арасында сүйүүнүн аныктамасын издей берем. Бирок канаттырарлык, курсак тойгузарлык жооп табай элекмин. Эң чоң сүйүүңүз тууралуу сурагым келди. Сүйүүлөр өткөн. Азыр мен балдарымды сүйөм. Өзүңүздүн мүнөзүңүздү сүрөттөп берсеңиз, көп нерсени кенебеген, шашпаган, сабырдуу, ар бир кыйынчылыктын артынан жакшылык келерин ишенген, бардык окуяны жүрөгүм аркылуу өткөргөн жумшак адаммын. Балдарыңызга да жумшак атасызбы? Ооба, мен бала кезде ата-энемден, агаларымдан, тайэнемден көп таяк жеп чоңойдум. Ошол себептүү балдарым кол тийгизип, катуу сүйлөбөйм. Балдар менен тең туш, курдаш болуш керек. Аларга жумшак сүйлөсөң, алар да сага ачылат. Уруп сөксөң, бала сенден качат. Балага баарын сөз менен жеткирүү, сөз менен тарбияласа болот. Туура, балдарыңыз бактылуу болсун, сизге чыгармачылык ийгилик. Маалымат булагы Супер Чекит KG.